Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге бир кызды сүйүп калып, анын оорулуу экенин билсе да аягына чейин барган жигит тууралуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында 17 жаштагы Дарен аттуу студент бала менен таанышабыз. Анын бөлмөсүндөгү көптөгөн баалуу сыйлыктарга караганда, ал окууда да мыкты окуп, спорт жагынан да көптөгөн ийгиликтерге жетишкенин билебиз. Атасы аны ар бир күнү көзөмөлгө алып, Дарен окуусун бүтсө эле аны чоң окуу жайга Гарвардка өткөрүүгө аракет кылып жаткан. Бир күнү эле Дарендин мектептеги достору бүгүн кечинде шаарда чоң концерт болот экен деп айтып, Даренди ошол жака баралы деп эле көндүрө башташат. Бирок Даренге атасы бүгүн аны университетке кабыл алуу үчүн арыз жазасың деп жаткан болчу. Ошентип ал балдарынан кетип калганы менен кечинде кайра эле балдары менен баргысы келип, атасына көчөгө балдарга барып келейин деп уруксат сурай баштайт. Бирок атасы ага ар дайымкы сөздөрүн айтып, Даренге макул болбой жатса, Даренге апасы болушуп чыгат да досторуңа барып кел деп айтып, бирок кеч калбай саат 11ге чейин келип кал деп айтты. Ошентип Дарен досторуна жолугуп, алар жанагы концерт боло турчу аянтка жетип барышса, ал жака кирип жаткан адамдар өтө эле көп экен. Анда Дарен бул жерде күтүп тура берсе дагы бир топко чейин күтүп калаарын билип, дароо эле досторуна ээрчитип, тосмонун башка жеринен тешик таап алат да кирип жөнөшөт. Андан соң эле жогору жактан бир кызды көрүп калышат да. Дарен дароо эле ага кыйкырып, "Сен ал жака кантип чыгып алдың? Биз дагы ал жака чыгып ишкерге концертке кирип кетсек болобу?" деп сураса, жогору жакта турган кыз аларга, "Эгер силер бул жактан кирем десеңер, анда ар бириңер $50 бересиңер" деп айтат. Албетте Дарен жана анын достору ага макул болбой жатышса эле, аларды кароолчу байкап калат. Алар кармалалы деп калышканда Дарен ал кароолчуну чаап салып, ал жака башка дагы кароолчулар келип, жогору жактагы кызды дагы көрүп калгандыктан бардыгы тең качып жөнөшөт. Дарен ал кызды бир көрүп эле жактырып калдыбы айтор, качып баратканына карабай эле атын сураганга жетишип калат. Как тебя зовут? Ошентип кароолчулардан качып үйүнө келген Дарен соц тармактардан жанагы Изабель деген кызды издеп тапканга аракет кыла баштайт. Бирок таң атканча издесе да эч эле бир таба албай койду. Андан соң ал үчүн чуркоо убактысы да келип, чуркап жүргөндө кокусунан кечеки кызды бир дүкөндөн көрүп калат. Анда Дарен достору Карен менен Семди чакырып, дүкөндүн ичиндеги кыз Изабель менен таанышуунун айла амалын кылып эле кирип барышат. Изабель дагы аларды дароо эле таанып, бирок Дарен Изабель менен таанышып, аны жолугушууга чакырууга батын албай турду. Ал дүкөндүн эрежелери боюнча, эгер ал жерде турган кутучага кардарлар ыраазычылык катары акча салышса, анда дүкөндүн кызматкерлери чогулуп ырдап башташат экен. Аны билип алган Дарен ошол кутучага акчасын сала баштап, Изабель дагы кызматкерлер менен бирге ырдаганга аргасыз болот. Ошентип отуруп акыры Дарен Изабелди, "Жок дегенде сен кечинде жумуштан чыккандан кийин узатып коеюн" деп көндүрөт. Изабель ага макул болуп, кечинде Дарен атасынын унаасы менен келгенин көрөбүз. Бирок Изабель жөө эле басалы деп экөө үйүн көздөй жөө басып жөнөштү. Жолдо баратканда Дарен Изабелден "Сен кайсыл мектепте окуйсуң" деп сураса, Изабель ага эч жакта окубаарын айтат. Албетте бул нерсе Даренге бир аз кызыктай угулуп, көчөдөн Изабель өзүнүн кыз эмес же эркек эмес досуна да жолугуп калат. Ошентип Дарен Изабелди үйүнө чейин узатып барып, кийинки жолу 6-күнү жолугушмакчы болушат. Бирок Дарендин атасы дагы дал эле ошол 6-күнү үй бүлөбүз менен кечеге барып келебиз деп айтып, себеби ал кечеге Гарварддын көрүнүктүү жетекчилери келет экен. Жолугуп жакындан тааныша берсек зыяны тийбейт деп айтат. Анда Дарен Изабель менен 6-күнү эртерээк жолукканга туура келип, Дарен Изабелди бир кафеге алып барат. Дарен Изабелге өзүнүн жашоосу жөнүндө айта баштап, жакында Гарвардка тапшырып буйрса өтөм деп жатса, Изабель ага "Менимче сенин жашооң кызыксыз окшойт. Анткени сен бул жашоодо өзүң каалаган нерселерди кылбай эле, атаң айтканды кылып, тапшырмаларды аткарып жүргөн сыяктуусуң" деп айтат. Жолугушуудан кийин Дарен кечеге кечигип атасына жетип келип, ал жерге жеткенде кызматчы кыздын дагы идиштерин байкабастан кулатып алат. Анда атасы Даренге "Сен мени өтө эле уят кылып жатасың, экинчи мындай кылбай жүр" деп эскертти. Ошентип Дарен Изабель менен бат-баттан жолугуп эле күндөрдү өткөрө башташты. Дарен кулактындарын салып алып ырдап жатканда, Изабель анын ыргада шыгы бар экендигин байкап калат. Бир күнү Изабель экөө көчөдө сейилдеп жүргөн кезде, унаада кетип бара жатып анын атасы көрүп калды. Качан Дарен үйүнө келгенде атасы аны токтотуп, жанагы кыз менен мамилесин үзүүнү талап кылып, анткени алдыда өтө оор экзамендер бар экендигин айтып, "Сен эч нерсеге алаксыбай окушуң керек жана сөзсүз түрдө Гарвардка өтүшүң керек" деп айтат. Канткен күндө дагы Дарен Изабель менен мамилесин токтотпой, Изабель болсо ага "Мен атаман кичинемде эле айрылып калгам. Апам болсо мени 6 жашымда таштап кетип, ошол күндөн бери мени Фил камкордукка алган" деп айтат. Андан соң Дарен суу ичкиси келип жаткандыгын айтып, биринчи жолу Изабелдин үйүнө кирип, дубал бетинде илинип турган көптөгөн деңиз жээгинде тартылган сүрөттөрдү көрөт. Көрсө Изабель ошондой деңиз жээгине баргысы келет экен. Ошол жерден алар бири-бирине жакындашып, бирок Изабель күтүлбөгөн жерден өзгөрүп эле "Сен экөөбүздүн мамилебиз ката" деп айтып, Даренди үйдөн кет деп
деп баштайт. Анда Дарендин да ачуусу келип, деги сага эмне болду, деги мен эмнени туура эмес кылып жатам деп айтып, экөө урушуп жаткан кезде Изабель башындагы жасалма чачты жулуп салат. Ал Даренге мен рактын акыркы стадиясы менен ооруйм. Жана өмүрүмдүн соңуна чыгышына болгону 1 жыл калды деп айтат. Мындай күтүлбөгөн нерседен кийин Дарен унча албай эле туруп калса, Изабель аны күч менен түртүп эле сыртка чыгарып салды. Атасы дагы эле Гарвардтан Дарендин кабыл алынгандыгы жөнүндө каттын келбей жаткандыгына тынчсызданып, Дарендин ою болсо Изабелде гана болуп жатты. Көп өтпөй ал гүл көтөрүп алып Изабелге келет да, Изабелге эшикти ачууну талап кылып, мен сени чындап эле сүйүп калдым. Эгер чындап эле сенин өмүрүңдүн аякташына 1 жыл калган болсо, мен ошол калган 1 жылды сени менен бирге бактылуу көз үрмөмдөрдү өткөргүм келет деп айтат. Акыры Изабель эшикти ачып экөө кучакташып калышты. Ушундан кийин Дарен досторун чакырып алып план түзө баштайт. Алар адам өмүрүндө кайсы нерселерге жеткиси келерин иликтеп, кандай маанилүү жана бактылуу көз үрмөмдөрдү тартуулай алабыз деп башташат. Эң алгач эле Дарен менен Изабель өздөрүн өтө эле бир бай адам катары элестетишип, калп эле үй сатып алабыз деп бир жерге барышып, өздөрүнчө эле жыргап жүрө беришет. Анан да Изабелдин болуп көрбөгөндөй туулган күнүн өткөзүшүп, Изабель мектепти бүтүп жаткандай көрүнүштөрдү да кылышып, Айтор Изабелдин көңүлүн көтөрө турган көп нерселерди кылышты. Анан да Дарен ар дайым Изабель менен бирге дарыгерлерге барып, дарыларды алып турушту. Бир күнү Изабель Дарендин таланты ачылсын деп, аны өзүнүн продюсер доосу Ронго алып келет. Мындайды күтпөгөн Дарен ырдоо менин колуман келбейт деп жатса, Изабель болбой эле аны кыйнап ырдата баштайт. Албетте башында каталар болуп, бирок бир нече жолку кайталоодон кийин Дарендин ырдаганы окшошуп, уккулуктуу боло баштады. Рок ага ырдаганын жаздырып бергенде, Дарен үйүнө келип жатып өзүнүн ырдаганын угуп сүйүнүп, мен деле өзүмдүн чыгармачылыгымды баштап ыр жазсам болот окшойт деп ойлой баштады. Ошентип кийинки күнү Дарен Изабелди романтикалык жолугушууга чакырып, көл үстүндөгү кайыкта баратып эле анын колун сурайт. Изабель сүйүнүп, албетте ага макул болуп, бирок биз жөн эле маанисиз бир нерсени кылып жаткан жокпузбу деп айтат. Ошентип күндөр өтүп, Изабелдин ден соолугу барган сайын начарлап бара жаткандыгы байкалып турду. Ошентип акыры Дарен Изабелди ата-энеси менен жолуктурмакчы болуп, Изабель ал жакка Филди ээрчитип келет. Филди көргөн Дарендин ата-энеси бир аз башкача боло түшүп, бирок алгач жакшы эле сүйлөшүп отурушкан болчу. Кийинчерээк атасы Изабелдин оорусу жөнүндө билип калат да, эгер келечегиңер жок болсо эмне үчүн мындай нерселерди кылып жатасыңар деп айта баштайт. Анан да Дарен ошол жерден атасына Гарвардга өтпөй калганын айтат. Көрсө ал Гарвардтан катты алып, бирок атасына айтпай жүрүптүр. Аны уккан атасы дароо эле ачууланып, мунун баардыгына Изабелди күнөөлөйт. Андан ары сөз талашпайлы деп Фил Изабелди үйдөн алып кетип калды. Ошондон кийин бир канча күндөн бери Изабель Дарен менен сүйлөшүүдөн баш тартып жатат. Дарендин атасы болсо аны Гарвардга алып келип, ал жердеги жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, көрсө Дарен Гарвардга өтпөй калбай эле анын өтүшү же өтпөшү толук чечиле элек болот. Бирок ошол жерден Дарен эгер мен окууну өзүм каалабасам, анда эмне үчүн өзүмдү өзүм кыйнашым керек деп айтып, Гарвардда окубайм деп эле үйүн көздөй жөнөп кетет. Үйүнө келгенде атасы экөө катуу урушуп кетип, Дарен дубал бетинде ээлинип турган өзүнүн жашоосунун планын талкалап салат. Ал атасына мен бул пландын баардыгын жүрөгүмдөн каалабай элемин. Андан көрө мен мындан ары өзүм жүрөгүмдөн каалаган нерселерди кылып, өзүмдүн кыялыма жеткенге аракет кылам деп ал жерден кетип калат. Андан соң Дарен Изабелдин үйүнө келип, андан кечирим сурап, экөө унаага отурушат да кайдадыр сапар алып кетип калышат. Алар жарым күн жол жүрүшүп, май куюучу жайга келгенде, Дарен ал жактан керектүү нерселерди уурдап чыгып качып кетишип, көңүлдүү убакыт өткөрүп жүрүп отурушуп эле кечинде ошол унаага түнөп калышты. Эртеси менен Изабель бир кирпини таап алып, аны өздөрү менен бирге ала кетмекчи болушат. Андан ары да убакытты өткөрүшүп, концертке да киришип, эртеси күнү эрте менен эле Дарен Изабелди апасынын үйүнө алып келет. Ал Изабелге сен апаң менен сөзсүз жолугушуң керек деп айтса, Изабель макул болуп барып үйдүн алдынан апасына жолугуп, бирок апасынын башка үй бүлөсү, балдары, кыздары бар болгондуктан Изабелди кет деп айтат. Изабель дароо эле ыйлап артты көздөй жөнөп, жараланган жүрөгү ого бетер жараланып эле тынчыла албай жатты. Ал өтө эле ачууланып, бир жерден унаны токтот десе, Дарен токтотпой коюп, Изабель болсо тынчыла албай ачууланып, алар жолдон чыгып кырсыктап да калышты. Бир кезде көзүн ачса, үйүндө жаткан болот. Жана жанында Дарен менен Фил анын дарыгери менен сүйлөшүп, дарыгер болсо аларга Изабелдин болгону бир канча жумалык өмүрү калганын айтып, ар дайым жанында болуп камкорлук көргөндөн башка эч кандай айла жок деп айтат. Ошондон тарта Дарен ар дайым Изабелдин жанында болуп, аны карай баштады. Бир күнү ал жака Дарендин апасы келип, Изабелди карап турмакчы болуп, Даренди болсо эс алып кел деп айтат. Анда Дарен баягы Рондон студиясына барып, жүрөгүнөн Изабелге арнап чыгарган ырын ырдап, жаздыра баштайт. Ал үйгө кайтып келген кезде Изабель жерде жатып, апасы болсо ага жардам көрсөткөнгө аракет кылып жатыптыр. Алар Изабелди дароо эле ооруканага алып барышып, бирок дарыгерлер эч кандай жардам бере албаарын айтышат.
Ошентип Изабелди кайрадан үйгө алып келишип, эми ал төшөктөн такыр эле тура албай жатып калды. Бир күнү анын апасы үйүнө келгенин көрөбүз. Апасы Изабелден бардыгы үчүн кечирим сурап, Изабель апасы менен кучакташып көрүшкөн соң, ал апасына экинчи бул жака келбей эле кой деп айтып жөнөтүп жиберди. Бул учурда Даррендин атасы анын бөлмөсүнө кирип, ар нерселерди карап жүрүп эле Даррен өз ырын ырдап жаздырып чыккандыгын угуп калат. Түндө Даррен уктап жаткан кезде Изабель козголуп ордунан туруп, Даррен ага арнап ыр жаздырганын угуп, көзүнөн жаштары агып сүйүнүп турду. Андан соң ал Даррендин планын аягына чыгарууну чечип, Даррендин досторуна чалып байланыша баштайт. Ошентип эртеси күнү Даррендин достору бардыгын даярдап, Дарренге күтүлбөгөн жерден үйлөнөсүң деп айтышып эле Фил Изабелди сүйрөп келет да ошол жерден экөө үйлөнүү тойду өткөрүшөт. Ошол түнү Изабель керебетте жаткан бойдон аркы дүйнөгө сапар алып кете баштады. Даррен болсо анын узап баратканын көрүп, албетте ыйлагандан башка эч нерсе кыла албай турду. Ошентип Изабелди да акыркы сапарга узатышып, атасы Даррендин жанына келип, андан кечирим сурап кучактайт. Ошентип кийинки көрүнүштө Даррен ата-энесинин батасын алып, өзүнүн музыкалык карьерасын баштоо үчүн Нью-Йоркко сапар алып кетип жатканын көрөбүз. Бара жатып ал дагы эле Изабелди ойлоп көздөрүнөн жаш айланат. Ал Изабелдин акыркы бир жылын өзгөртөм деп аракет кылып, Изабель болсо Даррендин калган бүткүл өмүрүн өзгөртүп, анын жашоосундагы чоң бурулушту жазап, музыка ааламын көздөй жөнөтүп жиберди. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.